Урматтуу мекендештер, ардактуу согуштун ардагерлери, бардыгыңыздарды улуу жеңиш майрамы менен сот тоттумунун жана жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздердин улуу эрдигиңиздердин аркасы менен биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатканыбызга бүгүн 77 жыл болду. Чындыгында эле бул улуу жеңиш, тынчтыктын жана бейпилдиктин салтанаты, миллиондогон адамдардын көз жашы, өмүрү, каны менен келген улуу жеңиш. Намысты, абийирди, мекенге болгон сүйүүнү бекем туткан аталарыбыз аңыз болуп айтылып, урпактарга мисал болчу эрдиктин үлгүсүн калтырып кетти. Алардын жолу биздин улуу мурасыбыз, муундан муунга сыймыктануу менен айтылчу тарыхыбыз болуп кала берет. Жыл сайын арабыздан согуштун ардагерлери суюлуп жаткандыгы өкүнтөт. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим этип, алардын ар биринин ысымдарын эскеребиз. Арабызда жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден чыккан ыраазылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз. Жеңиш майрамында бардыгыңыздарга улуу эрдигиңиздер жана кайратман эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сыймыгыбыз болуп көп жашагыла, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Бардыгыңыздарга чың денсаулык, узун өмүр жана бакубат турмуш каалайм. Дагы бир жолу улуу жеңиш майрамыңыздар менен.